Салам достор, биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Мурунку сабагыбызда to be'нин келер чактагы формасы will be'нин жөнөкөй сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда will be'нин суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. Сабактарыбызда айтып өткөндөй эле, эгерде сүйлөмдө to be бар болсо, суроолуу сүйлөмдө subject менен to be'нин орду алмашат жана сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Ал эми ооз-эки сүйлөшүүдө суроолуу сүйлөмдү интонация менен билдиребиз. Мисалы, she will be a doctor. She will be a doctor. Ал дарыгер болот. Бул жөнөкөй сүйлөм. She subject, will to be'нин келер чактагы формасы be болуу. She will be a doctor. Жөнөкөй сүйлөмдө subject сүйлөмдүн башында колдонулса, ал эми to be subjecттен кийин колдонулат. Ал эми суроолуу сүйлөмдө will she be a doctor? Will she be a doctor? Ал дарыгер болобу? Will to be'нин келер чактагы формасы she subject be болуу. Will she be a doctor? Суроолуу сүйлөмдө subject менен to be'нин орду алмашат. Башкача айтканда, to be subjecттин алдында колдонулат. Негизинен to be'нин келер чактагы формасы will be менен сүйлөм түзүү абдан жеңил, анткени бардык ата тооштор менен эч кандай өзгөрүүсүз эле will be колдонула берет. Келиңиздер анда бул таблицага көңүл буралы. I will be here tomorrow. I will be here tomorrow. Мен эртең ушул жерде болом. I subject, will to be'нин келер чактагы формасы be болуу. I will be here tomorrow. Will менен be биригип, менин эртең ушул жерде боло турганымды билдирип жатат. I will be here tomorrow. Суроолуу сүйлөмдө will I be here tomorrow? Will I be here tomorrow? Мен эртең ушул жерде боломбу? Will to be'нин келер чактагы формасы I subject be болуу. Will I be here tomorrow? Суроолуу сүйлөмдө to be subjecттин алдында колдонулуп жатат. Ал эми be эч кайда жылган жок. You will be here tomorrow. You will be here tomorrow. Сиз эртең ушул жерде болосуз. Суроолуу сүйлөмдө will you be here tomorrow? Will you be here tomorrow? Сиз эртең ушул жерде болосузбу? He, she, it, ал деген сөз he эркекке жана балага колдонулса, she аялга жана кызга колдонулат. Ал эми it нерсеге. He will be here tomorrow. He will be here tomorrow. Ал эртең ушул жерде болот. Суроолуу сүйлөмдө will he be here tomorrow? Will he be here tomorrow? Ал эртең ушул жерде болобу? We will be here tomorrow. We will be here tomorrow. Биз эртең ушул жерде болобуз. Ал эми суроолуу сүйлөмдө will we be here tomorrow? Will we be here tomorrow? Биз эртең ушул жерде болобузбу? You will be here tomorrow. You will be here tomorrow. Сиздер эртең ушул жерде болосуздар. Суроолуу сүйлөмдө will you be here tomorrow? Will you be here tomorrow? Сиздер эртең ушул жерде болосуздарбы? They will be here tomorrow. They will be here tomorrow. Алар эртең ушул жерде болушат. Суроолуу сүйлөмдө will they be here tomorrow? Will they be here tomorrow? Алар эртең ушул жерде болушабы? Достор, мен сиздерге түшүнүктүү болду деген үмүтүм чоң. Келиңиздер анда бул сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландыралы. I will be in Japan next week. I will be in Japan next week. Мен кийинки жумада Японияда болом. Суроолуу сүйлөмдө subject менен to be'нин орду алмашат. Демек, will I be in Japan next week? Will I be in Japan next week? Мен кийинки жумада Японияда боломбу?
They will be friends. They will be friends. Алар дос болушат. Суроолуу сүйлөмдө аз заматсыздар. Will they be friends? Will they be friends? Алар дос болушабы? We will be in the countryside. We will be in the countryside. Biz шаардын четинде болобуз. Суроолуу сүйлөмдө аз заматсыздар. Will we be in the countryside? Will we be in the countryside? You will be in China. You will be in China. Siz Кытайда болосуз. Суроолуу сүйлөмдө Will you be in China? Will you be in China? Siz Кытайда болосузбу? My brother will be in Italy. My brother will be in Italy. Менин агам Италияда болот. Суроолуу сүйлөмдө аз заматсыздар. Will my brother be in Italy? Will my brother be in Italy? My friend will be in Germany. My friend will be in Germany. Менин досум Германияда болот. Суроолуу сүйлөмдө аз заматсыздар. Will my friend be in Germany? Will my friend be in Germany? It will be free tomorrow. It will be free tomorrow. Ал эртең бош болот. Суроолуу сүйлөмдө Will it be free tomorrow? Will it be free tomorrow? Ал эртең бош болобу? Аз заматсыздар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып кетиңиз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.